Америкадан актер болып киноға тартылса болу, шариатта үкімі қандай? Жоқ, болбойт. Башқа диндегі адамдар менен достошсо болобу дейт. Жоқ, біздің Құран-ы Кәрим жүректен сырдашып достошконду уруксат бербейт. Албетте, жакшы мамиле кылса болот. Алды берди сатты кылса болот. Макулбу? Муасат деп коет, мисалы, адамгерчилик, боорукерлик кылсак болот. Бирок Кур'анда ла яттахидул муъминуна аль-кафирина аулия мин дуни муъминин ва ма яф'алу залика фалайса мин Аллахи фи шай'ин илля ан таттaqu минхум туqa. Кур'анда Алла Таала ачык айтып койгон, момундар таштап капырларды, динсиздерди, имансыздарды, динсиздерди аларды дос тутпасын депчи. Дос тутуу бөлөк. Мамиле, адилеттүүлүк, боорукерлик, адамгерчилик бөлөк нерсе туган. Кээ бирлер ушундай деп айтат. Бул жерде достошуу, жүрөктөгү сырдашуу бул бөлөк нерсе. Атак мамиледе мусулманга кандай мамиле кылсаңыз, мусулман эмеске биз ошондой мамиле кылышыбыз керек туган. Мусулманды кыянат кылсаңыз болбойт, алдасаңыз болбойт, зулумдук кылсаңыз болбойт, мусулман эместерге да ошондой. Гусул алууда сууну мурун ачышканга чейин тартуу керекпи? Жок, зарыл эмес эми. Бул жака чейин ачылган. Бул хайшум деп коет. Хадистерде келет, шайтан ушул жерге уктап жатып туруп алат дейт да. Ошон үчүн баягы бул гусул алганда мурдун нерге чейин алабыз, кичине жогорураак тартабыз, болду. Бирок бул орозо эмес учурда. Рамазан келип калса, катуу тартсаңыз, мурундан аркылуу кирип кетсе, онда орозоңуз бузулат анда. Ошон үчүн этияттуулукка оозубузду да гаргыра кылбайбыз, мурунга дагы сууну катуу тартпайбыз орозо мезгилинде. Орозо эместе деп мурда кичине бир жогорураак тартсаңыз эле ошо жетиштүү. Сакалдын фазилети тууралуу айтып кетсеңиз, себеби сүннөт деп кээ бир досторум сүннөткө шыктап коюшат. Мен корком, сүннөттү таштаган соң парыз амалдарына таштап коюшпайбы деп. Сакал эми Алла субханаху ва таала эркектерге өзгөчө кылып берген. Бардык пайгамбарлардын сүннөтү, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын буйругу. Бир эмес 4-5 буйрук, 4-5 сөздөр менен койгула, өстүргүлө, узарткыла деген бардык пайгамбарыбыздын буйруктары. Сакал коюу туугандар, бул важип, сүннөттөн сабит болгон важип. Мисалы, витр важип деп атпайбызбы? Бул деле сүннөттөн, бирок өзү важип да. Чүнүктүү? Ошон үчүн иншалла субхана ва таала периштелер Аллага мактап айтат. Алла сага мактоо болсун дейт. Аял затын чачы менен кооздогон Алла сага мактоо болсун. Эркектерди сакал менен кооздогон сага мактоо болсун. Фазилеттерин толтура. Бардык пайгамбарлар, бардык сахабалар, бардык аулия, солихиндер койгон. Зекет тууралуу айтып берсеңиз, мен сода кылам. Буларды биз киши бир аз айтып бердик окшойт, Так, бараат кечеси тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Бул бараат кечеси тиле өтүп кетти. Так, бараат кечесинде 100 рекет намаз окуу шартпы? 100 рекет намаз кандай окулат? Жок, мындай жок туугандар. Кандай өзүңүз ыктыярыңызда намаз, дуа, Кур'ан, зикир кыла берсеңиз боло берет, бирок 100 рекет окусун тияк деген жери жок. Түштө гусул бузулабы? Суюктук чыкса. Албетте бузулат. Мен уккам, түш өлүмдүн шериги болгондуктан түштө гусул бузулса, гусул албайт деп. Эгер бузулса, кандай акыбалда бузулат? Жок, эгерде бир адам түш үркөдүбү, мейли түшүндө көрсүн, көрбөсүн, анда сөзсүз ага гусул важип болот туугандар. Алыш керек милдеттүү түрүндө. Эми бирөө түшүндө көргөн жок, түшкөндө көргөн жок. Бул саар турса эле, анда ошо ич кийими булганып калган, алда калат сөзсүз. Макулбу? Бул жерде биз именно ошону түшкө этибарга алынбайт. Ал көрдү, көрбөдү, кандай болбосун, эртең менен өңүндө келгенде эле, эгерде булганып калган болсо, ага важип болот, милдеттүү болот ага. Мен азарт оюнга берилип кетип үйдүн акчасын уткузуп салдым. 5 күн болду, үйгө бара албай жүрөм. Эмне кылсам болот? Апам үй бүлөм ойлонуп издеп атса керек дейт. Жакшы кылбапсыз да. Биринчи Алла Тааладан тооба кылыңыз, 2 рекет намаз окуңуз, даратты жакшы кылып, анан үйгө барыш керек. Кандай болгон чакта дагы өлүмдүн үстүнө дагы өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, аларды жок кылбай, ушунча ката болду, будан тооба кылып, эми баары үйгө барыш керек. Эртеби, кечпи аларды кыжалат кылбай, өзгөчө эненин жүрөгү өтө башкача болот. Дагы сен ойлой берип, жүрөгү кармап калбасын да. Ошон үчүн антип бир үйдөн ажырабай, дагы экинчи энеден да ажырап калба да. Ошон үчүн сөзсүз барып, тооба кылып, ыйлап,
алар ошо туура эмес кылганың боюнча. Анан иншалла Кудай кааласа будан ары адал жумушка түш, Кудай кааласа Кудайым жардам берет. Кандай кылышыбыз керек башка? Ат коюп, азан чакырып. Устаз, менин чоң энемдин аты Рахман. Кандай кылышыбыз керек? Башка ат коюп, азан чакырып коюш керекпи? Чоң рахмат. Жок, рахматпы же Рахманбы? Рахман боло турган болсо болбойт. Ушуну Рахмандын ордуна бир чоң эне да атасыз да. Рахмандын белеги деп коесузбу? Бир сөздү кошуп коюш керек болот да. Рахман берди, Рахман кул дегендей. Эми энеге кандай жараштуу боло турган болсо, Рахманга бир сөздү кошуп коюшубуз керек. Болбосо Рахмандын ордуна рахмат деп койгула, тыны коюп эле. Анын азандын кажети жок. Азандын кажети жок. Адам балагатка качан жетет? Эмне белгилер болот? Түшүркөгөндө, балагатка жеткенде, PUBG оюнунда буттар кошулган, Будда кошулган үчүн аны арам деп чыгарышкан. Бирок азыркы учурда Будданы алып мусулмандардан кечирим сурашкан. Суроо, PUBG oyun oynasa bolobу? Болбойт. Анан көрө Куран окусун, зикир кылсын, дуа кылсын, бутуну алабы, кайра коюп коебу? Эмне ол? Жакшы эмес таксырлар мындай. Алла Тааладан бекапар кыла турган, каплетке алып келе турган оюндар бар го. Мен кийин сураштырдым, бул эмне экен көрсөткүлө дедим да бирөөдөнчү. Анан бир көрсөтмө болбогон неме экен да бул. Бул ахиретти буза турган, адамды бир кандай десем бир жөн эле ташбоор кылып эле кыла турган неме экен да. Оюн алаксыз андай болбойт туган. Биз бул дүйнөгө оюнга келген жокпуз. Бирок ушундай оюн ойноңуз ден соолугуңузга пайда болсун, мээңизге пайда болсун. Жөн эле убакыт өткөргөнгө, жашоону бузганга не кереги бар?